убагын өткөрүп жиберсек кийин толтуруп бере албайбыз. Кийин деле тутуп берем, кийин деле карам. Кийин ал кийин, бүгүн. Бүгүнкү күн башка, кийинки күн башка. Мисалы адамдарга бүгүн тамак жебей эле коюп пенсияга чыккандан жейсиң деп айтсаң ага макул болгусу келбейт да. А бирок орозо болгондо пенсияга чыкканда карманды айта берет. А пенсияга чыккан кимге насип кылганын Кудайым өзү гана билет. Жыл сайын эле дейт, бизге деген айга карап орозонун күнүн белгилейбиз деген бир жаңы нерсе пайда болду эле коомчулукка түшүнүксүз дейт. Ал эми бул жылы ал нерсе кайталанган жок. Мунун негизи эмнеде дейт? Чындыгында пайгамбар алейхиссалам орозону айды көрүп ачкыла, о айды көрүп оозуңарды бекиткен осуяты бар. Эми азыркы учурда ошол календарлык негизде, астрономдордун изилдөөсүнүн негизинде ошол белгилешип, ошентип ачып атышат, бирок ошол эле учурда араб өлкөлөрүндө айды карап ачып атышат. Болгону быйыл ошол календарлык эсеп менен айды көргөн туура чыгып калган себептен билинген маселеси жок. Чындыгында шарият боюнча айды көрүп ачуу милдеттүү бизге. Ай жөнөкөй көз менен карап, эгерде ошол күнү туман болуп калып, ай чыккан, бирок туман болуп көрүнбөй калса, анда ай чыккан жок деп эсептеп, ошол күн ороз эмес болуп эсептелет. Бул шарияттын бизге берген буйругу мына ошондой. Бир кызык окуя бар, мен ушуну айтып барсам, бирөө айтат, силер ушинтпей эле жөн эле мисалы үчүн календар менен кармай бербейсиңерби дейт. Мен айтам, ошол эртең ороз эмеспи деп орозону күткөн касиет. Адамдар белгилүү жаңы жылды билет, күтө берет. 12-де жаңы жыл келет, бирок ошону күтө берет. Белгисизди күтүш керек, качан келет деп. Кантип белгилүүнү күтөсүң сен? Орозо бүгүнбү, эртеңби деп күткөн чыныгы күтүү. Анан бир кызыгы бар, азыр мигранттар Россияда иштеп жүрүшөт. Анан боюнда төрөйүн деп атат, кетип атат, билет төрөй элек. Аяк барса метрик алыш кыйын. Анан доктор айтыптыр, ичинде эркек бала. 100% эркек бала төрөйсүн, же 1 саат 2 сааттан кийин. Ал айтып атат, мен поезддан кеч калып атам, самолеттен кеч калып атам, эркек бала экен, атын Нурлан деп жазып мага метрикке берип койгула бүгүнкү күнкү менен десе, доктор айтат, жок, мен бере албайм дейт. Бербейсиңби, көрүп атасың тиги камераңан көрүп атасың десе, жок, ошо баланын өзүн көрмөйүнчө. Анан ошонун эркек экенин билмейинче сага жазып бере албайм деп атат да. Ошол сыяктуу эле. Айдын чыгышы анык болушу мүмкүн, бирок көрмөйүнчө биз айды кирбе деп эсептешибиз керек. Эми ар кандай болуп калар экен ар учурда. Бирок ошол убакыттарга кайра биз келебиз деген мен үмүтүм бар. Бул ошол учурлар мен учурумда болгон. Мен 2 жыл муфти болуп иштеген убакта айды көрүп ачып, айды көрүп бүтүргөнбүз. Канчалык кызычуу болгону менен Кудайдын ыраазылыгы та биринчи орунда турат. Эгерде биз адамдардын көңүлү дей берсек, анда акыйкаттан кетип калабыз. Ошон үчүн айтылган сөз бар. Туура бийде тууган жок, туугандуу бийде иман жок. Биз туугандуу болуп кетип, тууган алга карап, буга карап, падыша эмне дейт экен, өкмөт эмне дейт экен деп болуп туруп, шариятты кээде кыйшайтып бурмалап алгучулар кездешет. Кудайым ошондон сактасын. Бул жерде бир келиниске суроо бериптир.